Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı görücüler, kattalıcılar. Mına Kayradan ile bugünkü çağrılışta Kalдар ekenini үйден болады. Мына Жергеталда тұрабыз. Жергеталдан ушул жерде кашка чыгып атат. Kalдар эке жанымда. Азыр маалыматты бир сеттен беребиз чогуу. Жакшылап угуп байкап турабыз туугандар. Assalamu alaikum Jantöre. Wa alaikum assalam. Жақсы aka, şükür segen. Jantöre, bul attın malumatını versek ata tegi sorat. Bu narkoizde kumakanın kogatlarına varat, milyon kogatlar kaç. Bunu ошол калмак кызынан Молдо Жашака bir атап келген. Ошол аттын баласы да ушу Молдо Жашака жерде Букаш бар, Эркин деген акабыз бар биздин. Ошол энчиге келген да бул. Местный ат экен да бизерге. Таза кыргыз ат, Алла каласа. Жашына келсек 2 асый. 5 жаш болуп калат экен, а? Бою 1.60 чыкты. Тартып койдуңуз. Тарттык ооба. Мора көз тарттык. Бою 1.60 чыкты. Жакшы. Анан жаш 2 асый. Анан үйүрү точно дайыны жок, коюлган эмес экен. Бирок мынау мыштысындагы эмесине ушу айталар менен жүргөн экен жерде үйрөчү. Анан алам деп бир интерес кылган болсо, мага деле бир далил болот да. Алып барып коюп, пулун бербей эле койсун. Анан 5-6 күн болду, жарады десе, анан кийин келише беребиз аягында. Эгер мен деле разымын да. Үйүргө коём дегендерге. Үйүргө коём дегендерге. Мына туугандар. Анан бул аттанан бул эркелеп эле ошол Эркин деген бир адам бар, ал ошо атка деле кызыкпайт. Ошо акасы ичилеп берген да. Анан ал бул короче өз үчүн деле көргөн эмес да, мындан келди. Кыйынчы баягы. Улак деле көрө элек ба? Жок, улак көргөн. Улак көргөн. Ооба, улакка барат. Улагы жакшы. Улагы жакшы. Баягынтып эле такшалып чалып элек да. Анан сал эркерак болуп калып тура. Мингенде ушу жетин тегеренип мингизбей ушинтип жүрөнүп алыптыр. Жанагы. Ооба, бир нерсеге урай койсоң тып токтойт. Шарт мине аласың. Мага берген саратыңызда экен да. Худда ошондой экен. Саратты мен мине албай, кийин өзбектер келип Өзбекстандан. Өзүңөр минип алгыла дедим мен. Ушундай десем өздөрү минип жактырып. Өз үстүнө ат түшөдөн баягындай эмес. Ден соолугу буту голу, ден соолугуна өтө таза. Жакшы, э? Мына туугандар. 5 жаштагы бою 1.60 болгон ат. Буту голу таза экен. Эми улагын чабылып жүрөт дейт. Үйүрүн ама зор айттыңыз да. Ооба, үйүрү мага дагы ушундай таза болсун. Ал үйүр малды азырчы. Ооба, алган адам эле өзү үйүргө коёт да. Туруп ушул койсун 5-6 күн ат болду, зор десе, сүйлөшөбүз бул. Анан не то экен десе, кайтап келе беребиз, баягындай жок. Азыр мен жакындан атын хабагы туугандар. Моюну көкүрөк, буттары таза экен. Алдындагы такалары түшүп калыптыр, а? Ооба, такаланды. Такалап коебуз. Тыны ким баскан ака тыны? Тыны ошоктан басылып келсе керек экен. Калмак ышынан дең, а? Эми казыктары сонун экен. Бар жаныбар жайында экен ат. Анан баасы кандай болот? Баасы деле арзан. Бизге сал арзаныраак түштү ачыгы. 200 миң аз-маз кем бар. 200 миң сом. Туугандар, кеми да болот экен. Анан баягындай эме эмес, таза далили менен. Түбү жакшы аттар. Өтө зор аттар бар.
мына эми түбүн дагы айтып өттү. Буюрса бул азыр кандай гана аттар чыкпасын, ушинтип айтылгандар көрүүчүлөр дагы маалыматты толуктап жазып кетип атат. Мына бул атка деле тааныган билгендер жазат деген ойдобуз. Ат жерге талда турат, туугандар. Атесинин номерин экранга жазып койдум. Дагы чаласыңар. Баасы кандай коюлду, ат кандай экен. Негизинен мына жооп деп ушинтип айтат да. Алып барып коюп текшерип, анан кийин содан бүтүрө беребиз деп айтты. Эч ким күйбөйт, туугандар. Коркпой иш кылыңыздар. Кыргыз жылкы.